негизи теңдик болбой бизден бияк кочкор болуп жүрөт да, бирок теңдикпиз. Баягы алтын колдун эмеси боюнча, группасы боюнча, эмегибиз боюнча, зонабыз боюнча теңдик эле. Керес Абдыкасымова Керес 1949-жылы туулган, 16-июнда. Эң эле жакшы болду да, баягы ал кезде чындыгында жумуштуз болчубуз. Анан бул уюшулуп калды. Болгон заказдардын баарын аткарды. Кандай заказ болсо деле аткардык. Чоң размерлер да болду, кичине да болду. Боёктун түрлөрү болду өзгөчө. Аларды аракет кылып чыгарып жүрдүк. Кээде аялдар чогулуп алып токойго барып отун жагып чыгарып жүрдүк. Көбүнчө үйдөн. Мисалы үчүн биз жерде кошуна бар эле экөөбүз дайыма үйдөн иштедик. Дайыма үйдө. Покасы да үйдөн. Боёк бойгонду, кийиз жасагандыбыз көбүнчө. Андан кийин эле анан мен офисте өтүп, ошол жакта иштеп. Калабыз менен чакырык болгондо, заказ болуп, показ дегенде баарын өткөзүп турабыз. Үйрөндүм, апаман үйрөндүм, ал киши айттым жана секеле кестен эле баштап жардам берчүбүз. Мектепте окуп жүргөн кезде эле, мисалы үчүн ал мезгил мына бир 12-13 жашта эле жардам берип жүрөр элек. Андан кийин эле мен 8-ти бүтүп окууга училищага кетип калдым, педучилищага. Эми ал кезде окуп жүрдүм. Анда деле жардам берди. Анан кийин ошо 24-мен баштап өз алдымча иштедим, ага чейин жардам берип. Жүнүн сабап, түрүн салып, жүрмөгөндү, сырыханды баарын үйрөнүп, анан 24-үндө өз алдымча иштей баштадым. Эле кээде кызыгып калат. Мен мисалы үчүн келиним менен дайыма иштешем. Кошунагы келиним бар, уже ал 45-те чогуу иштешет. Неберелер келгенде жардам беришет. Алар деле кызыгат. Өзгөчө алар эми баягы жана сувенирге кызыгып, бизде окуу болуп турчу эле алтын колдо. Дайыма окуу болуп, ошо сувенирди жасаган, жана уютуп жасаган немелердин баары болуп турат. Мен неберелерим катышып турат, бирок шаарда болсо деле акырын иштеп, кээде баягы шарты болгондо алтын колго буюмдарын коюп калышат. Анткени уютма, кичинекей подставкаларды жасашат, оюнчуктарды жасашат. Эң эле биздин атыбызды чыгарып, биздин даңкыбызды баардык жерге дүйнө жүзүнө эме кылган кол өнөрчүлүк, шырдак жасоо, ала кийиз жасоо, туш кийиз саюу. Илгери туш кийизди саяр элек, мына муну мен кол менен сайдым эле, могу ортону. Четимде сайдым эле, өзүм сайгам буларды. Мисалы үчүн буларды бир 30 жаш кезимде сайдым эле. Баягы элге жарыя кылып, бул такыр өнөр экен да, бул өлбөс өчпөс экен. Жаштар аябай кызыгып келишет. Мисалы үчүн өзүбүздүн коомдо деле жаштар бар. Жаш кыздар, жаш келиндер үйрөнөлү дешип жасап жүрүшөт. Үйрөнгүлө, жасагыла. Жасабаса могу жээк тийренин өзүнүн эрежеси бар. Муну боёш керек, мунун оң солу болот жээктин. Анын баарын тийрип отуруш керек, жүндөрдү тазалап алыш керек. Эми ошонун баарын айтып отурабыз биз. Кандай бир суроолор берсе, суроолор бербей деле чогуу болгондо эле ошолордун баарын сүйлөшүп, коңурашып отурабыз да. Убакыт болсо, убакыт болбосо жалаң иш үстүндө болобуз. Биздики дайыма иш үстүндө.